Ауzu биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Биз имам Навауинин 40 хадис аттуу китебин окуп жатабыз. Биз өткөн сабакта ал-хадис ар-раби', 4-нчы хадиске келип жеткенбиз. Ал хадисте имам Абдулла ибн Мас'удтан келген риваят келген хадис болчу. Ал сабакта биз Абдулла ибн Умардын өмүр баянын жөнүндө айтып бердик. Ушундайбы? Ошондой. Эми хадистин өзүнө келели. Хадистин өзүндө Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху бизге эмне деп риваят кылды? Өткөн сабакта айткандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чынчыл жана чынчылдыгы тастыкталган бизге бардыгыбызга, сахабаларга эмнени риваят айтып берди дейт. Ушундай бир хадисти айтып берди дейт. Ал деген кандай эле? Силердин араңарда адамдар, деген адам баласы энесинин ичинде эң биринчи 40 күн эмне болот деп айтты? Уюган, же болбосо жанагындай уруктук болуп турат деди. Андан кийин 40 күн уюган кан болуп турат деди. Анан 40 күн бир тиштем, үзүм, эт сыяктуу болуп турат. Андан кийин периште келип ага жан салат. Жан салгандан кийин 4 нерсесин жазат деди. Анын рызкысын, ажалын, амалын, анан бактысызбы, бактылуубу. Анан пайгамбар айтты: "Мен Алла менен, ага гана ибадат кылууга татык болгон Алла менен касам ичем. Адам баласы өмүр бою бейиштик адамдардын ишин кылат. Качан бейишке аны менен ошол адамдын ортосунда бир чыканакчылык калганда, ал тозокулуктардын амалын ишин кылат да тозокко кирип кетет" дейт да. Кудай сактасын. Ошондой эле ушундай адам бар, өмүр бою тозокулуктардын амал ишин кылат. Тозок менен адамдын ортосунда бир чыканакчылык орун калгандан кийин ал эмне кылат дейт? Бейиштик адамдардын амалын кылып, бейишке кирип кетет деген хадистин маанисин айттык. Бухари менен Муслимде келген риваят. Эми муну чечмелегенге убакыт келет иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атын аташтан мурун Абдулла ибн Мас'уд эмне деп айтты? Ас-садик аль-мастук деди. Пайгамбарды сыпаттап атты. Ас-садик жана мастук деп. Садик, мастук деген эмне? Садик деген чындыкты айткан чынчыл дейт. Мастук деген анын айтканы тастыкталган дейт да. Ошондой пайгамбар мага айтты дейт да. Көрдүңөрбү? Жөн сөз эмес да. Пайгамбар өзү эмне деп айтты? Чындыкты айткан чынчыл деди. Жана аны айтканы дагы чындыкка тастыкталган дейт да. Эми азыр мен силерге ушундай бир керемет айтам, ошону ишенгиле деген сөз да болчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чынчыл болгон. Бардык пайгамбарлар чынчыл болгон, сыдык. Бул жөн эмес да. Анткени пайгамбарлар жалган сүйлөсө, ал пайгамбар эмес деген бизде акыйда ишенисте эмне бар? Эреже бар. Анткени пайгамбарлар жалганчы болбойт. Эмнеге десе, пайгамбарды жалганчы дей турган болсок, аны алып келген Куранын, Китеп, Инжилди, Тавратты жалган деш керек деп турабы? Аны жалган десең, анда Алла жалганчы болуп калат да. Кудай сактасын. Бул ушундай чынжыр менен кете берет. Буга кандай мисал келтиребиз? Мисал үчүн мамлекет башчынын оң колу балыкчыга келди деп айтабыз да. Келтирип жүргөн. Анан эмне деп айтты? Мен мамлекет башчынын оң колу болуп силерге келдим деди. Деп айткан сөзүнө ишениш үчүн дейт алымдар. Бул айткан сөзү чынбы же чын эмес, ошону далилдеш керек биринчи дейт. Пайгамбар келгенден кийин Алланы табыш эмес биринчи дейт. Пайгамбар чынчылбы же чынчыл эмес, ошону билиш керек дейт да алымдар. Түшүнүп атабы? Чынбы ал чын эмес? Чын эле пайгамбарбы же пайгамбар эмес? Дал ошондой бул мамлекет башчынын оң колу же оң колу эмеспи? Айтып аткан сөзү чынбы же чын эмеспи деген. Окшошуп атабы? Эмне кылабыз анда десе? Айтат мамлекет башчынын оң колуна. Бизде шаарыбызда эч ким кыла албай турган бир иш бар, ошону кыла аласың дейт. Аны только мамлекет башчы кыла алат. Эгер мамлекет башчы кыла алат ошону, а сен оң колу экенсиң. Ал кишиден бизге келген экенсиң. Өзү ошол киши бизге жөнөткөн экен. Эми ошол сен азыр кыла алсаң ошону, биз сенин мамлекет башчынын оң колу экендигине ишенебиз деген сөз да. Мисал келтирип атам. Мисал үчүн бир мектеп салынбай турат. Документи такыр бүтпөйт. Канча адамдар келди, кыла албай койду. Бир гана ошол мамлекет башчы кыла алат. Мына жер, мына документ кыла аласың дейт. Бир звонок менен бүтүрөсүңбү, же шаарга бир барып келесиңби, чыгса сага бир канча убакыт берели дейт да, мисалы үчүн. Эми эгер ошол нерсени ал кыла албаса, ал жалганчы болот. Эгер ал ошол нерсени кылып берген болсо, мектеп заңырап туруп калган болсо, ал эмне болгон болот? Чын айткан болобу? Чынчыл болгон болот. Дал ошондой пайгамбар келдиби?
мен Кудайдан келген пайгамбармын деди да. Эми ал чын айтып аткан ишениш үчүн дейт. Андан эмне сурайт экен? Муажиза керемет. Кылып берчи дейт экен. Адам эч ким кыла албаган дейт да. Чыпаланган суу чыгарып бер, айды экиге бөлүп бер, мындай кылып бер, тигиндей кылып бер деп сурайт экен. Эми ал ошол нерсени кылган болсо, ал чыныгы пайгамбар болгон болот дейт да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун баарын кылган дейт. Жада калса пайгамбардын мужизасы эмне экен? Куран мужиза. Азыркы күнгө чейин адамдар изилдеп туруп атпайбы? Ошон үчүн пайгамбар чынчыл деди да, көрдүңөрбү? Масдук. Ошо пайгамбарыбыздын айтканы тастыкталган. Азыркы күнгө чейин пайгамбар чын айткандыгын адамдар, окумуштуулар, европеец, америкалыктар, канча адамдар тастыктап келатышат да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаты ушундай экен да. Жана башка пайгамбарлардыкы. Түшүнүп болдубу? Эми ушуну пайгамбарыбыз айтты дейт. Эмне деп айтты десе? Инна ахадакум южмау халкуху фи батни уммихи 40 яуман нутфатан дейт. Чындыгында силердин жаралууңар дейт. Адам баласынын жаралуусу дейт. Энеңердин урсагында 40 күн бою уруктук болуп топтолот дейт да. Канча деп атат? Канча күн? 40 күн. Уруктук болуп топтолот дейт. Неге 40 деген сан келди деген сөз келет дейт да. Неге 40 десе, көп алымдар эми Алла билет аны дейт да. Билбейбиз дейт. Бирок ишараттары барбы дейт, ишараттар мындай могул болушу мүмкүн деген биз үчүн десе бар дейт. Мулла Али-Кари Ал-Мубинул Муин айтат. Мунун мааниси ушул болушу мүмкүн дейт да. 40 деген бул баягы толуктук сыпатты билдирет экен да. Кандай десе, мисалы үчүн Муса алейхиссалам Аллага жолукканы барганда микат аякта 40 күн тазаланды дейт да, тоодо дейт. Анан Таврат берилди дейт. Ушундайбы? Ошондой дейт. Адам алейхиссалам топурак лай болуп 40 күн жатты дейт да. Бышып даяр болгуча дейт. Дагы эмне деген бар? 40 күн бою ким такбир ула, биринчи такбирге имамдын аркасынан катышкан болсо, эмне деп айтылат ага? 200-лүктөн кутулат деген бар. А жашка келсек, пайгамбар саллаллаху 40 жашка жеткенден кийин анан пайгамбар болду. Муса пайгамбар 40 жашка жеткенден кийин пайгамбар болду. Акылы ошоно токтолду дейт да, толду дейт да. Ошон үчүн мага окшоп эмес, адамдар 40 жашка чыккандан кийин сабак берген жакшы дейт да адамдар. Тажрыйбасы топтолуп калат, акыл эсе токтолот дейт да. Ошон үчүн 40 деген сан ошол экен да. Мулла Али-Кари андан ары кетип калат да. 40 деген санда 4 бар, анан 10 бар дейт да, мисалы ичиндечи. 10 неге 10 десе 40-тын ичинде 10 бар да. 10 деген санда да бир толуктук сыпат бар дейт. Ал кандай десе, 1ден баштап 5, 6, 7, 8, 9, 10го чейин кайталанбаган сандар дейт да. 1, 2-ге окшошпойт, 2, 3-кө, 9, 10-го окшошпойт дейт да. А 11, 12-ден окшош берет дейт да. 10 өзү толуктук сан дейт да. Андан кийин 4 бар дедик. 4 дагы толуктук дейт да. 1 жылда 4 сезон бар дейт да. Бири-бирине окшошпойт дейт да. Адам 2 буттап басса, жаныбар 4 буттап, 5 буттабайт дейт да. Ал да толук дейт да. Демек 40 деген санда өзүнчө бир толуктук, бир кемелдик сыпат бар экен дейт да. Ошон үчүн адам баласы жанагы уруктук болуп, бышып, толуп туруш үчүн 40 деген сан бекер эмес болсо керек дейт да. Түшүнүп болду, урматтуу жамаат? Ошол экен да. Анан ошентип 40 күн бою эмне болуп турат дейт? Нутфа дейт. Нутфа деген эмне деп айттык? Уруктук деп айттык да. Уруктук деп айттык. Негизи Алла субханала ва таала эмне деп айтат? Торик деген сүрөдө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фалянзурул инсану мимма хулика дейт. Адам баласы эмнеден жаралгандыгын карабайбы дейт да. Сен анчалык текеберлене бербе, анчалык кетип калба дейт. Адам өзүнүн эмнеден жаралганын карабайбы дейт. Фалянзурул инсану мимма хулика, эмнеден жаралгандыгын карабайбы дейт. Хулика мимма индафик дейт. Адам баласы ал деген атып чыккан суудан жаралган дейт. Мына түз которгондо. Мимма индафик. Яхруджу мин байни сулби ва тараиб дейт. Ал суу дейт. Эркектин омуртка белинен жана көкүрөктөгү сөөктөн түшкөн суу болот дейт Алла Таала. Эмне болгон омуртка бел? Эмне болгон бел омуртка? Эмне болгон көкүрөктөгү сөөктүн суусу десе, эмбриологдор изилдеп чыккан экен. Эмбриологдор кийин айтат экен, эркектин бардык мүчөсүндө уруктук жүрөт экен да. Анан качан ошол жакындык болгон учурда жубайы менен
ошол уруктуктун баары чогулуп келип туруп бел омурткага келет экен дейт. Чогулат экен дейт. Ошол бел омурткадан анан уруктук чыгат экен да. Ошону Алла айтып атат да. Ошентип атып чыккан суудан жаралгансың дейт да. Көрдүңөрбү? Аны каяктан чыгарды Алла Таала? Бел омуртка деди. Жана көкүрөк сөбөктөн түшкөн десе неме десе, аалымдар айтат, жана эмбриологдор, ал аял кишинин уруктугу көкүрөктөн түшөт экен да. Аялдыкы көкүрөктөн түшүп, эркектиги бел омурткага түшүп, ошол эки уруктук бириккенде гана анан бала чыгат экен да. Алла айтат, ошону карабайсың дейт да. Мындан эки маани чыкты. Карабайсыңбы, текебирлемесең жөнөкөй эле суусуң дейт. Жана ошондой эле карабайсың, ошол суу аркылуу мени таап аласың дейт да. Менин кудуретимди деген сөз экен да. Түшүнүктүү болду, урматтуу жамаат? Демек 40 деген мааниси мына ошол экен. Анан 40 күн уруктук болот дейт. Имам Бухаринин башка бир хадисинде башка бир жеринде 40 түн деп келген да. 40 күн жана 40 түн биз окуп аткан күн, башка хадисте түн деп те келет. Бир экөөнү бириктирсе болот, алымдар күн түн бир дейт да. Күнү дагы, түнү дагы дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Демек 40 күн бою эмне болот экен? Уруктук дейт. Андан кийин сумма якуну алакатан мисля залик дейт. Анан ал периоддон кийин, ал учурдан кийин уйган канга айланып, ошончо убакыт турат дейт. Демек, уруктуктан кийин уйган канга айланат экен да. 40 күн дейт. Андан кийин кайра бир тиштен бир үзүм этке айланат дейт 40 күн дейт. Ошондо жалпысы канча күн болду? 120 күн. Канча ай болот? 4 ай дейт. Ушуга кээ бир алымдар айткан да. Башка бир хадис бар да, Имам Муслимдерде келип атпайбы? Кандай хадис бар? Пайгамбар айтты дейт. Биринчи 40 күндөн кийин анан периште келет экен. Анан Алладан сурайт экен. Алла, бул келбети кандай болот? Ажалы кандай болот? Амалы кандай болот? Мунун өлүмү кандай болот? Эркек болобу же ургач болобу деп сурап, Аллах Тааланан бул периштеге буйрук бергенден кийин анан жазат деген хадис бар дейт. Бул хадисте 40 күндөн кийин эле алат дейт да. Ошондо 41-чи 42-чи күнү болуп ошондой башталат дейт да. А бул жакта сиздер биринчи уруктук, уйган кан, анан эт деп атасыңар десе дейт. Алымдар айтат, экөө бири-бирине карама каршы эмес дейт. Анткени 40 күндөн кийин деле келет дейт периште дейт. Эмнеге 40 күндөн кийин келет десе дейт. Периште 40 күнгө чейин билбейт дейт, бул бала болобу, болбойбу дейт. Болдубу? 40 күн ошол уруктук болуп жаткан учурда периштеге белгисиз дейт ал. Ал түшүп калабы, жарайбы, жарабайбы. 40 күндөн кийин анан баягы канга айланганда периштеге белгилүү болот экен. Бул анда бала болот турбай депчи. Ошондо анан сурайт экен, Алла, бул кандай болот, эмне болот деген Алла Таала баардык илимди ал периштеге берет экен дагы. Ошондон кийин анан периште күтүп туруп ал буйрукту 4-чү жана 3-чүдөн кийин аткарат экен да, бул хадистин мааниси боюнча. Түшүнүктүү болдубу? Мына ошондой экен. Башка бир хадисте айтылат да. Суу болуп турган учурда периште, ошол жатындын периштеси ошол уруктук сууну колуна алып туруп дейт. Ушул киши кийин каякта өлөт? Алла билгиси болот экен да. Ошонун топурагын алып келет экен да, ошого аралаштырып туруп анан коет экен да. Топурак менен уруктук аралашат экен да. Сен өлө турган жериң, кабырыңдын топурагы менен дейт. Эмнеге андай болуп калган десе дейт. Алымдар айтат, бул жанагы имам Хаттаби ушунча айтат да. Анткени Алланын аяты бар дейт да. Эмне деген аяты бар? Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум тарatan ухра деген аят бар дейт. Тоха сүрөсүндө. Биз силерди топурактан жараттык, топуракка кайтарабыз, кайра топурактан чыгарабыз деген аят бар дейт да. Ушул аяттын негизинде ал ошонун мунун да адам пайгамбарды топурактан жаралгандыгы үчүн мунун өлө турган жеринен кабырынан топуракты алып келип туруп уруктук аралаштырат дейт да периште. Түшүнүктүү болду, урматтуу жамаат? Мына ошону айтып берет экен. Эми суроо дейт. Эмнеге 40 күн мындай, анан 40 күн мындай, анан 40 күн тигиндей дейт. Дароо эле жаралса болбойт дейт, дароо эле 40 күнү жоголо дейт да. Мунун хикмат даанышмандуулугу десе Алла билет. Бирок алымдар дагы эле изилдейт да. Десе дейт 40 күн маанисин түшүндүк да турабы? А бул этап менен жаралгандын мааниси дейт. Алланын мээримдүүлүгү дейт да. Кандай десе аялдарга мээримдүүлүгү дейт. Эгер Алла субхана ва таала бисмилла деп бир эле курсагын чоңойтуп койгондо, 1-2 күнүн ичинде, бир жуманын ичинде аялдарга оор болуп калмак дейт да. Ден соолугуна зыян келмек дейт. Барып отуруп жиркенип төрөбөй коюшмак дейт да. Аялды даярдап, алдап соолап, акырын курсагына чыгарып, аны даярдап 40 күн, анан 4 айга чейин акырындан чыгарганы Алланын аялдарга кылган мээримдүүлүгү экен да.
Түшүнүктүү болдубу? Дал эле бир жума бир айдан эле монтип кала турган болсо, аял киши андан зыян тартмак дейт да, мисалы үчүн. Ошону акырында баштап көтөрөт экен да. Аны тренировка кылганда эле гантелдерди акырындан чоңойтуп атпайбы? Ошол сыяктуу баланын оорлугундагы барып көтөрөт экен да, мисалы үчүнчү. Жана мында дагы даанышмандуулук бар. Кандай десе дейт. Сен ошол суудан канга, кандан этке айланып адам болот атпайсың дейт да. Жоктон бар болот атпайсың дейт да. Дал ошондо тескеринен кайра бардан жок болосуң деген маани дейт да. Өлөрүңдү билип кой дейт да. Сен эч качан бир калыпты болуп байсыңбы, бир күнү кедей болосуң. Кедейсиң, бай болосуң. Ооруп атасың, бир күнү ооруйсуң. Оорубайсың, бир күнү ооруп каласың, же ден соолуктуу болсоң ооруп каласың. Демек сен абалың өзгөрөт экенин билип кой дейт да. Тирүү жүрөсүңбү, өлөсүң дейт да. Мына курсактын ичинен эле далилдеп койбодум сага. Мындай болуп атасың, алмашып атасың дейт да. Ошон үчүн даярдан дейт Алла субханалла таала. Түшүнүктүү болдубу? Бул ошондой Алла субхан. Алла жөн эле мындай дароо эле бир жума, бир айда же бир 2-3 күндө жаратып коюшу Алла кадыр дейт. Бирок Алла кээде атайын ушинтип коет экен да. Мисалы үчүн Адам пайгамбарды Алла таала этап менен жаратты. Топуракка мындай. А кээ бир макулуктар Алла таала бир эле жаратып койду. Кун фаякун деп. Эмнеге десе Алла даанышмандуулугу бар экен да. Кемелдик менен толуктап адам баласын чырайлуу кылып жаратат экен да. Кооз кылып ушундай кылыпчы. Ошондой бир эмне бар экен? Мында бир даанышмандуулук бар экен дейт. Түшүнүктүү болду урматтуу жамаат? Эми уруктук кан этти түшүндүргөндөн кийин сумма юрсалу илейхил малаку. Андан кийин ошол жатынга периште жөнөтүлөт дейт Алла тараптан. Эмне деп? Фаюнфаху фихи руха. Ага жан сал дейт экен да. Ал жан салат экен. Рух салат экен. Демек 4 айдан кийин, 120 күндөн кийин, 40 күндөн 3 болгондон кийин анан жан эмне болот экен? Балага салынат экен да. Муну пайгамбар каяктан билди? Суроо узаттыңар эле ошону. 14 кылымдарын каяктан билди? Я. УЗИ качан чыккан? Интернетте карап көрсөңөр, 1949 жылы чыгыптыр. Америкада. Элестеткиле? Я, УЗИ. Дуглас Хоури деген американец чыгарган экен 49 жылы. Советтер Союзунун 60 жылы келиптир да. Анан өзгөрүп. Пайгамбарыбыз канча бир дагы деле ошол мына башында тастыкталган чындыгы акыйкаты айтылып пайгамбардык ишендирилген өзү чынчыл болгон дегендин жөнү ушунда экен да, көрдүңөрбү? Канчалык сен өнүгүп кетпе, пайгамбар айтып койгон нерсени гана сен эмне экенсиң? Изилдеп таап алат экенсиң да, окумуштуу болсоңчу. Мына ошол экен. Демек жан эмне болот экен? Салынат экен ошондо. Эми андан кийин 4 нерсе жазылат дедик. Ырыскысы, ажалы, амалы, бактысызбы, бактылуу дейт. Ырыскысы дейт. Ырыскысы дегенде арам дагы, адал дагы бизде ырыскы. Эмнени жейт, эмнени ичет, сеники уже жазылган дейт. Жазылган, ошо 4 жазылган дегенде эмеде эненин курсагында жаңыдан жазылган эмес. Бул кандай десе дейт. Башка бир жерде келет. Периште Лаухул Махфуздан сенин тагдырың бар жактан сага ал кишинин бардык делосу берилет экен. Ошол делосун алып туруп бизче айтканда, анан тияка чекесин жазып коет экен да болду. Түшүнүктүү болдубу? Бардыгы сен эмне ичесиң, эмне жейсиң баары жазылган дейт. Арамбы, адалбы бардыгы. Алланын алдында өзү арам, адал деген жок дейт. Алла бардыгын бере берет. Ал ырыскы берүүчү. Ал ырыскы арам болсун, адал болсун, Алла бере берет да. Арам, адал деген сыпат бул биз үчүн да. Мисал үчүн. Мына телефон турат. Мага тиешели бул адал. Башка бирөө келип терезеден секирип урдап кетсе, арам. Бирок 2 телефон көрдүңөрбү? Арам, адал деген. Же 1 телефон көрсөңөр. А ошол арам, адал болуп бөлүнгөн кимге байланыштуу болот бул? Адамга карап көрдүңөрбү? Ырыскы ошондой. Арам, адал бул пендеге тиешели. Алланын алдында арам, адал деген түшүнүк жок ал. Түшүнүктүү болдубу? Алла кээде чочкону анан тигини адал кылып, арам, адал кылып коет. Койду адал, чочкону арам кылып коет. Бул бизге да. Алланын алдында ал жандык макулук болду, бүттү ушундай эле. Бул бизге тиешели. Ошон үчүн Алла таала кайсы рызкыны жейт экенин жазып койгон бүттү. Ажал каяктан өлөсүң, каяктан көмүлөсүң, канча жашка чейин жашайсың, анда жазып койгон дейт Алла таала. Жана ошондой эле амал, кандай амал, күнөө кыласыңбы же сооп кыласыңбы, анда жазып койгон дейт да. Жана ошондой эле бактысызсыңбы жана бактылуусуң. Биякта биринчи бактысызбы же бактылуу деп келди. Алымдар ушуну изилдешкен. Эмнеге бактылуубу же бактысызбы деген жок.
Эмнеге бактысызбы же бактылуубу дегенди дагы жазып коет. Эмнеге бактысыздан баштады десе, анткени ушундай секта жамааттар чыккан экен, азыр деле болушу мүмкүн. Бактылуулук бул дин да, бактысыздыкчы бул динсиздик. Демек, бактылуу болууну Алла кылат динде. Ал эми бактысыз болуп күнөөнү Алла кылбайт, өзүң кыласың деп түшүнгөндөр бар экен да. Мындайча айтканда, соопту кылууну Алла мага жардам берет, а күнөөнү мен өзүм кылам деген бар экен да. Муътазила ошондой кылган. Жок. Күнөөнү да өзүң кыласың, соопту да өзүң кыласың. Түшүнүп болдубу? Бирок Алланын жазып койгон тагдыры менен деген сөз экен. Алла тагдырын ошону жазып койгон, күнөөнү дагы, соопту дагы деген сөз да. Демек, төртөө тең эмне болот экен? Тагдыры болот экен. Эми ушуну укканда сахабалар ыйлашты да. Алланын элчиси, биз эмне болобуз эми дешти. Биз кандай кылабыз? Биздин тагдырыбызга жазылган болсо, биз ошо бойдон барып отуруп анан аягына тозокулуктарды кандай кылып кетсек кандай болот? А тигилер барып бештик болуп кетсе эмне болот дегенде пайгамбар эмне деди? Иъмалу, амал кыла бергиле деди. Намазыңарды окуй бергиле. Орозоңорду кармап, такыбачылык жолун кармана бергиле деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фа куллун муяссарун деди. Ар бирөөңөр ушуну кылган адамдар лима хуликалаху. Эмне үчүн, кайсыл тарап үчүн, бешпи де тозок үчүн, кайсыл тарап үчүн жаралынган болсоңор дейт, кылганыңар ошого жеңил болуп калат дейт да. Мисалы сен бештик болгон болсоң, сага бештик иштер кылыш жеңил болгон болот дейт да. Сен кыла бер дейт. Кудай сактасын, кээ бирөөнө бештик иштер оор болуп, тозокулук иштер жеңил болгон болсо, демек ал тозокулуктун жаралган деген сөз келип чыгышы мүмкүн да. Жок, ошон үчүн үмүтүңдү үзбөй, аракет кылып кыла бер. Кээде ал сен нафсиң менен болуп калышы мүмкүн. Ошо нафсиңди тазалагандан кийин болчу. Кыла бер дейт, тазалап, жакшы иштерди кыла бер дейт да. Ошон үчүн пайгамбар жада калса өзүнө келгенде дуа кылган. Я муқаллибал кулуб саббит кулуби, саббит калби аля диник. О жүрөктөрдү ары бери оодаруучу Аллах Таала, менин жүрөгүмдү динге бекем кыл деп пайгамбар дуа кылат эле да. Сен дагы суран дейт да, дуа кыл дейт. Алла, мага жеңил кыл ушу бештик иштерди, бештик амалдарды, соопторду ушундан жолдон чыгарбай тургандай кылгын деп сен дуа кылып, ошого аракет кыла беришиң керек экен. Түшүнүктүү болдур урматтуу жамаат? Мына ошондой. Анан пайгамбар улады. Фаваллади ла илаха гайруху дейт. Жана дейт, Аллага гана сыйынып татыктуу болгон Кудайга ант болсун дейт да. Силердин араңарда бирөө 5 элер кылган иш кылат деди. Бирок качан 5 менен тозоктун ортосунда бир чыканак аралык калганда, ал тагдыр китеби озуп кетип, ал эмне болуп калат деди? Тозокулук деди. Тескерисинче бирөө тозокулук иш кылат, тозок менен анын ортосунда бир чыканак калганда ал жакшы иштерди кылып 5ке кирет деди. Эми мунун мааниси кандай? Көрдүң, ара бирөөнү чечмелеп келтабыз. Убактыбыз жетишинче силердин аудиторияңарга түшүнүк болгунча. Десе дейт, мунун мааниси дейт, сен эч качан өзүңдүн кылган амалыңа таянба дейт. Өзүңө бештик гарантия кылып алба дейт да. Бул биринчиси. Ишенич жок. Экинчиси, тагдырымда эми тозок болуп калса, мейлем тозоклук ишти кыла берейинчи дебе дейт. Сен ошол периште сага тагдырың жазып атканды угуп отурдуң беле? Эненин курсагында. Жок. 7-кабат асманда лаухты бар окудуң беле? Жок. Тагдыр бул Алланын сыры дейт. Демек аны билбегенден кийин Алла Куранда эмне деди? Фалхамаху фужураха ва тaqwaha. Пенде баласынын нафсисине кайсы жакшы, кайсы жаман экенине мен ыктыяр берип койдум дейт. Демек сенде тандоо барбы? Жакшы ишти кыла бер дейт пайгамбар айткандай. Тагдырды билбегенден кийин эмнени билесиң? Тандаганымды билем, тандай элем, ошону билем. Ошо тандаганыңды билип, ошо тандооң менен жакшы иштерди кыла бер дейт. Жакшылыкка үмүт кыл. Экинчиси. Биринчиси, текеберленбе, өзүңдү бешти сатып алба. Үчүнчүсү. Ар дайым Кудайдан мына пайгамбар дуа кылганда динге, ыйманга бекем кылгын сура дейт да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар бул жакта. Эмне деген? Ва иннамал а'малу бил хаватим дейт. Чыныгы акыреттик амалбы же бештик амалбы, тозокулукпу адамдын жаны чыгып атканда билинет дейт да. Ошон үчүн талаш бар да Абу Ханифа, Имам Шафидің ортосунда, мазхабтарда. Мани саид ва мани шақи, ким бактылуу, ким бактысыз дегенде, Имам Абу Ханифа азыркы учуруң болсо бактылуусуң дейт. Имам Шафи өлөрүңдө мусулман болсоң бактылуусуң дейт да. Ошон үчүн мен мусулманмын, Кудай буйруса иншаллах айтса болобу деген Абу Ханифа болбойт дейт. Анткени сен азыр мусулмансың ооба, бактылуусуң ооба, бүттү дейт. Өзүң азыр ушу белгилүү ооба дейт. Имам Шафи жок, өзүң эмес, Алланын тагдырын окуп көрдүңбү дейт. Жок дейт. Значит сен мен өлөрүмдө мусулман болсом бактылуумун деп айтканың жакшы. Иншалла Кудай буйруса дегенде ошону этибарга алсаң болот дейт да.
азыркы эмес дейт. Экөөнүкү талашы окшош эле болгону ошол учурда мен мусулман болуп кетсем, иншалла Кудай буйрса бактылуумун деген сөз экен. Абу Ханифаныкы жок, азыр мен Кудай буйрса деген эмес. Азыр мен Кудай буйрган экен, мына турам мусулман болуп. Ошол үчүн мен иншалла азыр деп айтпайм дейт да. Азыр бактылуумун дейт да, көрдүңөрбү? Ошол үчүн адам баласы жаны чыгып атканда анан ыйман менен кеткен болсо, ошол бактылуу адам экен да. Ошонуку пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жакта баарлыгы ушундай эмес. Араңарда ушулар болуп калышы мүмкүн дейт да пайгамбарыбыз. Ошолорго туш болуп калбагыла дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Түшүнүктүү болдуңбу ата жамаат? Мына ошондой экен. Анан башка бир хадис бар да, адам баласы төрөлгөндө ал адамга ошол балага дейт. Тозокто бир ордо болот экен, анан бейиште бир ордо болот деген бар да. Анан бул адам Алла тандоо берген да. Тагдырда жазылып койгон ал нерсе. Бейиштик амалды кылат, анан бейиштин ордун тандап кетет экен да. Тозогу калат ошо. Же тескериси, ал адам тозокту тандап, тозокулук ишти тандап, мен ошондой эле болоюнчу, тагдырымда эмне жазылса ошол болсун деп ошо тозоктулук тандаган болсо, тозокко кирген болот дагы бейиштеги орду бош калат дейт да. Болдубу? Ошон үчүн Куранда Алла субханаху ва таала эмне деп айткан дейт? Жанагы иннахум варисуна деген аят бар. Алар бейишке киргендер мурас алышат деген жери бар да. Эмне мурас? Бейишке киргендер дагы кайсы мурасты алат десе дейт. Ошолор калтырып кеткен, тозокко кетип калып бейиште ордун калтырып койбодубу? Ошону мурас катары киргендерге беребиз дейт да. Болдубу? Ушундай чечмелеген дагы эмнелер бар? Аалымдар бар, урматтуу жамаат. Ошон үчүн биз бул жактан хадистен ала турган пайдабыз тагдырга иман келтириш керек. Бардыгы жазылган. Тагдырда эмне жазылган экен? Биз билбейбиз, Алла билет. Алланын сыры. Демек биз билген боюнча эмне? Пайгамбар айтты, жакшы иштерди кыла бер деди. Куранда Алла айтып койгон. Ва нуяссируху. Биз силерге жеңилдетип коебуз дейт. Бактылуулукка алып баруучу жолду дейт. Ким ыйман жолун тандаган болсо дейт, аятта келет. Ва нуяссируху дейт. Жана ошондой эле биз жеңилдетип коебуз тозокко алып баруучу жолду дейт. Ким тозокко бара турган жолду тандаса дейт. Демек тагдырга ыйман келтиргенде экинчи эмне болду? Жакшылыкты танда дейт. Ыйман жолун танда деген бул жакта маселе бар экен. Анан үчүнчүсү пайгамбардын керемети, мужиза. Курсактагы нерсени айтып койду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мунун кийин 49-жылы үзүлөр чыгып атат да, мисалы үчүнчү. Жакында эле чыгып атат мисалы үчүн. Анан бешинчиси эмне болду? Акыр 4 айттыкпы? Бешинчиси бактылуу, бактысыз деген качан билинет десе, хаватим адам баласынын жаны чыгып атканда дейт. Ушундай бир хатыр, ушундай бир коркунучтабыз. Азыр учурда өзүбүзгө кепилдик бербей турган учурда. Пока кое тур. Экзаменде отурганда жаздың бирок сага белгисиз го, азыр 5 аласыңбы, албайсыңбы, сага белгисиз да. Мындай жакшы жазсаң да ишене албайсың да. Балкимчи депчи. Качан билинет ал? Эртең мугалим барып текшергенден эртең отурасың, таратат го кагаздарды. Ошондо билинет да, көрдүңбү? Ошол учурда сен кандай өзүңө ишенбейсиң да. Дал ошондой сен азыр жашооңо ишенбей тур дейт да. Сен колдон келишинче жакшы иштерди кыла бер дейт. Имам Байдав айткандай, жеңил жакшылыкка, бактылуулукка алып баруучу жолду эле тандап, ошондон гана чыкпа, анан пайгамбар дуа кылган дуаны кыла бер дейт. Алла субханаху ва таала бардыгыбызга бул хадиске амал кылганга насип кылган болсун. Бардыгыбызды Алла субханаху ва таала акыретте бейиштик, бактылуу өмүр сүргөнгө насип кылган болсун. Анан акыркы бул жакта бир маселе калды да, бияктан суроо бериш мүмкүн да. Же YouTube'дан көргөн бирөө. Бир суроо бериш мүмкүн. Балким силер бермексиңер. Суудан канга, кандан этке болду. Ушинтип айландырган периште барбы? Өзү эле ушинтеби же Алла кылабы? Деген бар да. Бардыгын Алла кылат. Бардыгын Алла кылат да. Чындыгында Алла бул. Бирок ошол ар бир сууну канга, канды этке алмаштырган өзүнчө периште бар дейт да. Кыймылдаткан. Ал эми баягындай түшүп туруп тагдырды жазган периште, ал башка периште дейт да. Эмнеге Алла ушундай периштелерди кылдырып коет? Бирөөнү Азраил, жан алгыч, бирөөнү Жебрейил кылып коет десе, Алла субханаху ва таала булардын бардыгы чындыгына Алла өзү билет. Бирок мындай болжолдоп карап көрө турган болсок, мунун бардыгы биз өзүбүзгө далил болуш үчүн. Ушулардын баарын кийин периштелер далил көрөткөн да.
ушундай кылгансыңар силер, бизди ушундай кылганбыз силерди депчи. Аллага ишенбей коюшуңуз мүмкүн экен да. Бирок көрүп периштелер менен ушундай кылганбыз, сени жаратканбыз, сага мындай кылганбыз, мындай ушунун баарына сен ыйман неге келтирген жоксуң депчи. Ошондой болот экен да. Анан периштелер адам пайгамбар жараткан адам эмне деп айтышкан? Алла бул адам тозок мындай күнөө иш кылышы мүмкүн. Адам баласы дегенде Алла Таала аларга да далил кылыш үчүн, аларга да бир пайда алып кетиш үчүн эмне? Адам баласын ушундай бир нерседен жасатып туруп, ушундай бир суудан периштелер башында жиркенген дейт да. Ушундай суудан, кандан тиги депчи. Бирок кийин ушундай жакшы амалдар кылганда Алладан суранып кадиретине түшүп эткенди көргөнүчү. Башында ушундай жиркенүчтү эле карасаң, сонун иштер кылып аткан депчи. Бирок аларга да бир ушундай таанышмандуулук бар экен. Пенде баласында ушундай жакшы бир таанышмандуу сырлар бар экен. Даярбыз, урматтуу жамаат. Ва саллаллаху тааала ала хайр халқихи Мухаммади ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Амин.